Ассаламу алейкум, урматтуу достор, урматтуу мекендештер. Бул Ташиевтердин саясий жоруктары коомду эч качан кайдыгер калтырбайт. Ташиевдин айланасындагы темалар болсо күндөн күнгө кызыгып атат. Анан эң негизгиси албетте жалпы публикага эмне керек? Жалпы публикага кайсы бир коомдун бир бөлүгүнө шоу керек болсо, ошол коомдун кайсы бир бөлүгүнүн өкүлдөрү үчүн Ташиев темасы бул сплошной трагедия, угроза, анан кийин эстен кеткис, аябай эстегис сабактар менен коштолгон жылдарга кирет да. Анан ошондуктан көптөр жазып калат да, Ташиев көп иш кылды, сен Ташиевдин кылганын бирин кыла албайсың, анте албайсың, минте албайсың дегендерчи. Биринчиден Ташиевдин колуна тийген рычагтар, бийлик рычагы, мүмкүнчүлүктөр, ошондой полномочия, ошондой кырдаал эч кимдин колуна тийген эмес. Мен деген мыкты генералдардын, мыкты саясатчылардын колуна тийген эмес да, мындай мүмкүнчүлүктү эч ким аларга берген эмес. Бирок эгер андай мүмкүнчүлүк болсо, анда көп эле адамдар Ташиевдикинен дагы мыкты көп жакшы иштерди жасашмак. Ошол эле учурда алар адамгерчиликтүү жакшынакай саясат жүргүзмөк да. Тилекке каршы ошол Ташиев, ошол жана колуна тийген тарыхый шанстарын, колуна тийген укурукту мамлекеттеги мыйзамдуулукту, тартипти орнотуу үчүн жасайын деген жалпы лозунгду бетке жамынып туруп, анан жеке бийлигин чыңдоо, акырындап барып туруп анан өлкөдө саясий немени өзүнүн тарабына буруп туруп, анан кийин аскерий төңкөрүшпү же болбосо через парламент импичмент аркылуу, кыскасы бийликти тартып алып, эми мунун баардыгы импичмент аркылуу шайлоо жарыялоо же тигиндей мындай деген менен мунун баардыгы бийликти тартып алууга болгон аракет да, мындай жалпы маңызын алганда. Анан бул киши ошондой кылып туруп, анан өзүнүн жеке кызыкчылыгына колдонуп, анан өлкөнү жарым-жартылай полициялык мамлекетке айландырып, анан мындан ары биротоло Түркмөнстандагыдай диктатурага айландырып, анан өзүм бир туугандарым менен, тууган тушкандарым менен жана жанымдагы Эйду Питолорго окшогон башкесерлерим менен каалагандай башкарам деген саясатка багыт алып атканда, ошол жерден орто жолдон Кудайдын амири менен, жараткандын мээрими менен, анан кийин ошол жанагы азап тозок көргөн адамдардын наалаты менен, каргышы менен келип туруп, анан ушундай абалга түштү. Анан учурда мындай нерселер чыгып кетти да, парламентте болсо шакалдар, анан чөөлөр, шакалдар, анан арстан деген сыяктуу тема чыгып кетпедиби? Анан ким арстан, ким шакал деген тема дагы козголуп атат. Албетте биз немени мисалы мындай чөөлөргө салыштыра албайм Ташиевтерди, бирок арстан, кээ бирлер баягы Ташиевдин тарапташтары айтат да, арстан, мына Ташиев арстан болчу, анан кийин азыр болсо тепкилеп атат, тигинтип атат, мынтип атат депчи, жарадар арстан дейт. Арстан жарадар болобу, күчүндө болобу, ал арстан бойдон калат. Арстан бойдон калат, ал чабышат, ал акыры аягына чейин күрөшөт, анан кийин өзүнүн немесин, мындайча айтканда өзүнүн бийлигин жүргүзгөнгө аракет кылат. Эгерде кырдаал өзгөргөндөн кийин, колундагы мүмкүнчүлүгү түшкөндөн кийин анан бөгүп калса, анда ал арстандын кейпин кийген мыжык болуп калат. Ошондуктан тиги Ташиевдин тарапташтарынын аргументи дагы, анан ортодон чыга калган
баягы кырдаалды күтүп туруп анан ушул эки дос эртең элдешип алып анан кийин кайра биздин сазайыныбызды берип жүрбөсүн байкап туралычы деп анан кийин биротоло уже тараза ташы башка жака ооптур, Ташиевден оомат кетиптир, эми сого берели деп анан кийин мен дагы согуп калайынчы, мен дагы бир муштап калайынчы деп анан жабалактап азыр бүгүнкү күндө чыгып атат. Алардын дагы аргументи мындай толугу менен суу кечпейт да. Бирок ортодо бир чындык бар. Эмне чындык бар? Ал Ташиев жана Коонун, Ташиевдин жана анын командасынын, Ташиев башында турган командасынын жасаган каракчылык, элди тоногон, анан кийин чөнтөктү толтуруу операциясы жана ошол тарых алдында жасаган, кыргыз элинин алдында жасаган, кыргыз экономикасынын алдында жасаган кылмыштары, диверсиялык кылмыштар. Эмне үчүн диверсиялык кылмыштар? Анткени бул киши ошол жанагы Кыргызстандын экономикасы, бул деген тиги Казакстандыкындай, Россияныкындай тиги жанагындай бир оор өндүрүштүк бир кен байлыктардын мындай жыйындысынан турган, өндүрүштүк ишканалардын жыйындысынан турган экономика эмес. Биздин өндүрүшүбүздү, экономикабыздын негизги өзөгүн бул орто жана чакан ишкерлер түзөт. Чакан ишкерлик түзөт. Кыргызстандын экономикасы чакан экономика, бирок ал тиги эмне үчүн бизде жанагы мындай жанагындай бир финансылык же болбосо девальвациялык бир олку-солкулар көп болбойт. Анткени мисалы Казакстанда, башка жакта бир көтөрүлүп кетет, бир түшүп кетет мисалчы. Бизде эмне үчүн андай болбойт? Анткени бирде диверсифицированный экономика. То есть экономиканын негизги бөлүгү орто жана чакан ишкерлерден түшөт. Мына ошол экономиканын өзөгүн түзгөн ишкерлердин бардыгын четинен камап, соттоп, мүлкүн тартып алып, акчасын тартып алып, калган каткандардын баарын Өзбекстанга качырып, алы жеткенин тетиги Түркия, Европага чейин качырып, Америкага чейин качырып, алы жетпегендерин Өзбекстанга качырып, калган катканын болду деп бир кичинекей ишканасын, мастерскойун же болбосо базарда контейнерин жаап алып Россияга тякпакка кеткенге чейин жеткирген саясат бул экономикага жасалган диверсиялык саясат болот. Бул өзүнчө кылмыш. Анткени ошол Ташиевдин жасаган аракеттин аркасында инвестициялык климатка аябай доо кетти. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жеке менчик укугу сакталабы же сакталбайбы деген чоң көйгөйлүү маселе турат. Бүгүнкү күндө президент, азыркы өкмөттүн башчысы, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев баш болуп, бардыгы экономикалык, инвестициялык климатты жакшыртып, экономиканы көтөрүүнүн айла амалын кылышып, улам инвесторлор келген сайын мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип, жериңерди беребиз, сууңарды чыгарып беребиз, документтеңерди тез бүтүрүп беребиз деп ушундай подход кылып атышат. Тиги жагынан болсо, Ташиев болсо, өзүбүздөгү ички инвесторлордун бардыгын качырып, сырткы инвесторлордун көбүн качырып, кыскасы будуңчаң кылып, жанагы лавкадагы пилге окшогон саясат жүргүздү да. Тиягынан эптеп тигилер куралбай атса, биягынан булар болсо баарын четинен талкалады. Эсиңерде болсо керек, салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматовдун интервьюсун уксаңар керек. Бир инвесторлор келип калып, анан Жаннат отельге апарайлы десек, Жаннат отель жабык экен дейт. Эмнеге жабык экен десе, анын ээсин Көлбаевди каржылагансың деген шылтоо менен камап, анан Жаннатты жаап салыптыр дейт. Мына ушуга окшогон толгон токой кылмыштар бар. Негизги кылмыштар ушулар. Анан кийин адам укугуна болгон, адамдардын укугун тебелеген, адамдардын мыйзамдагы укугун тебелеген. Анан бүгүнкү күндө Ташиевдин тарапташтары сот четет, соттун чечими менен белгилүү болот. Азырынча соттун чечими чыга элек, күнөөлүүдү айтпагыла тиги бу деп кыйкырып атат да. Ошол именно презумпция невиновности деген эрежени бузгандардын ана башындагы бул Ташиев болот. Ошол Ташиев турган жерден эле эч кандай прокурордун санкциясы жок, эч кандай тергөөчүнүн алдын ала сурак кылган протоколдордун жыйындысы жок, алдын ала мындай бир иликтөөсү жок, же болбосо счетный палатанын корутундусу жок, эч кандай эч нерсе жок эле.
болжолдоп туруп эле элдер кайрылып атат. Мына жерде 5-6 апарып туруп камагыла деп туруп, эч кандай мыйзамда жок, эрежеде жок. Керек болсо Советтер Союзунун убагында дагы, мисалы 60-70, 80 жылдары болбогон жоруктарды жасап, анан ошентип элге жакшы көрүнүп, Сталин болом деп, Берия болом деп жакшы эле аброй топтогонго аракет кылды да. И анан в какой-то мере ему удалось это сделать. Ошол кыялдарынын кайсы бир бөлүгү ишке ашты. Бирок Кудайдын көзү түз экен. Ошол элибиздин, ошол жалпы элдин жанагы азап тарткандардын үнү, наалаты Кудайга жетиптир акыры. Анан кийин ошентип анан өзүнүн отурган эринен өзү шыпырылып түштү. Бүгүнкү күндө болсо ар кандай айла амалдар менен өзүн сактоонун амалын кылып отурат. Анан ойлойт да, эптеп бир ыңгайлуу учурга чейин жетип алсам, анан кийин акырын анан саясатымды жүргүзүп, анан кайра бийликке келгенге аракет кылам депчи. Бирок эч качан ал Ташиев бийликке келбейт. Анткени Кудайдан берген ооматтын бардыгын, ооматынын лимитин баарын түгөткөн адам бул. Анан кийин коомдун бир бөлүгүндө фанаттар ошо Ташиев деп мактап койсо, ал деген Ташиев алтын экен, апака экен, чындыктын баары Ташиев тарапта экен дегенди билдирбейт. Бир бөлүгү мисалы жанагы сүйүүнүн көзү сокур дегендей, ошондой фанатизм менен сүйүп алгандар бар, жакшылыгын көргөндөр бар. Анан кийин Ташиевдин айланасында жүрүп, анан бир кайсы бир жакын адамы аларга бир жарыгын чачып аткан, аларды багып аткан адамы кызматтан кетип калгандар бар, кармушкасынан кол жууп калгандар бар, алардын тууган уруктары, куда сөөктөрү бар. Кыскасы, ошентип отуруп, ошондой бир бөлүк баягы бүгүнкү күндө Ташиевди мактап жактап, вот Ташиев президент болот, анан Ташиев келет, анан өпкөңдү үзөт, антет мынтет деген сөздөрдү жазып калышат да. Бирок Ташиевдин жасаган жакшы иштери да болгон. Бирок Ташиевдин жасаган жакшы иштери, аракеттери ага кылмыштык топ түзүүгө, Камчы Көлбаевдин ордуна мыйзамдагы ууру Камчы Көлбаевдин ордун басып, анан кийин красный криминал түзгөнгө, анан кийин адамдарды суроо сопкутсуз соттогонго, жоопко тартканга, анан кийин адамдарды жок жерден мүлкүн тартып алып чыркыратканга, адамдардын өмүрүн алганга, канча адамды түрмөгө жаап, бир канчасы ошол түрмөдөн жана басым кысымдардын аркасынан каза болду да, мисалычы. Ошондой кылганга Ташиевке эч ким укук берген эмес. Мейли дүйнө мүлк жерге кирсин, ал дүйнө мүлк табылат, тартып алган дүйнөнү кайра кайтарып берип ордуна келтирсе болот. Каза тапкан адамдардын өмүрүн ким калыбына келтирет? Ким калыбына келтирет? Керек болсо Кудайдын закону да калыбына келтире албайт анычы. Ташиев эмес. Анан кийин бүгүнкү күндө ошонун баардыгын кылып коюп, анан мурдун балта кеспегендей болуп, эгерде ошонун баарын кылып, эгерде Ташиев финансылык жактан апакай болсо, таза болсо, бир тыйынды чөнтөгүнө албаган болсо, бирок ошондой мыйзам бузган жанагындай бир тоталитардык методдорду жасаган болсо, ал дагы өзүнчө бир мындай жартылай өзүн актайт эле, толук актамаган эмес ал дагы. Бирок тилекке каршы бүгүн эмне болду? Кылмыштык топ түзгөн, өзүнүн айланасы тегерегиндеги тууган туушкандары менен ошол жанагы адамдардын байлыгынын бир бөлүгүн чөнтөгүнө салып, бир бөлүгүн жарымбы канчасын чөнтөгүнө салып, жарымын мамлекетке төгүп туруп, анан байыган, анан кийин келечекте ошол кылмыштуу бир команда түзүп туруп, анан өлкөнү башкарам деген. Өлкөнү башкарам, анан кийин каалагандай башкарам, өпкөсүн үзөм, тоталитардык мамлекет түзөм деген. Бирок кыргыз элинин Кудай алдында дагы бир жакшы жүзү жарык экен. Кыргыз эли бир жакшы күндөргө, жакшы ийгиликтерге татыктуу эл экен. Элдин ниети түз экен. Ошого жараша анын кылмыштуу планы ачылып, тез арада бүгүнкү күндөй абалга келип атат да. Эми жазып беришет. Ташиев кылып берди, үй салып берди, антип кетип берди, минтип берди депчи. Мен өткөндө Жалал Абадка барганда
Жони паркта туруп, Барпа айылындагы Жони паркта туруп, ошол жерден Жони парк эми баягы мен өтүп кеткен агасына сөз тийгизгим келбейт, жаткан жер жайлуу болсун, бирок ошол Барпа айылындагы паркты, Барпа атындагы парк деп ачып жакшынакай кылып бюстун коюп койсо деле биз мындай Ташиев Азамат экен деп калмакпыз да. Мейли эми парк куруптур. Ошол парктын ичинде туруп мен ушул жерден айткам. Кайрымдуулук дейсиңер, ушундай ишти жасады, тигиндей мындай дейсиңер. Дүйнөдө чоң не деген кылмыштуу мафиянын өкүлдөрү болгон, ана башчылары болгон, бандиттери болгон. Пабло Эскобар деген дүйнөдөгү эң кылмыштуу бир таасирдүү адам болгон. Керек болсо бир мамлекетти солкулдатып кое турган күчү бар. Кичинекей Кыргызстанга окшогон кичинекей мамлекет эмес. Чоң мамлекеттерди солкулдатып кое турган дүйнөдөгү эң чоң спецслужбалар издеп жүргөн ошондой кылмышкер адам болгон. Бирок ошол Пабло Эскобар болсо керек эле, жаңылбасам ошол. Ал бир мамлекеттин тышкы карызын төлөп берем, мени сактап калгыла деген. Бирок алар айткан, кечирип кой, биз сени сактай албайбыз деп баш тартканда кызматташууданчы. Керек болсо ошол дүйнөдөгү эң чоң кайрымдуулук иштерди жасаган. Пабло Эскобар жасагандай кайрымдуулук иштерди билбейм, ким кайталаган, ким жасай алат, андай өлчөмдөчү мындай аябай шедрый адам болгон да. Эмненин эсебинен шедрый адам болгон? Ошол жана кылмыштуу кирешенин аркасы менен, ошолдон түшкөн кирешенин аркасы менен ал шедрый адам болгон. Ташиев анын жанында, Пабло Эскобардын жанында эмне болуп калат? Бир тырмагын учунчалык тең келбейт да. Анан кийин бирөө чыгып алыптыр, Ташиев, сен тиги Пабло Эскобардын жасаганын бирин жасай элексиң, сен сүйлөй эле койчу деп бирөө кыйкырса турабы? Бул туура эмес. То есть мындай да, Пабло Эскобарга дагы, Ташиевке дагы, Көлбаевке дагы, башкаларга дагы эч кимге ушул сен ушундай кайрымдуулук иштерин кылып атпсың, ошон үчүн дальше мындай кылмыштарга кылганга акың бар деп эч ким укук берген эмес. Кудай да укук берген эмес, мамлекет да укук берген эмес, адамдар да укук берген эмес. Эч кимдин өмүрүн эч ким уруксатсыз ажыратууга акысы жок. Эч кимди эркинен ажыратууга, конституциялык укугун тартып алууга, жана мээнети менен байыган мүлктөрүн мамлекетке алабыз деген шылтоо менен туугандарына тартып бергенге, же болбосо өзүнүн айланасындагы карамагындагы адамдарга ар кандай жолдор менен тартып берип, рассрочкага бергенге укук берген эмес. Ташиевдин мына ушуга окшогон кылмыштары ондоп, жүздөп саналат. Дагы бизге жеткендери боюнча мен болгон толгон нерсенин баардыгын, эсиме түшкөндүн баардыгын безилдеп айтып атам. Жетпеген дагы арыз жазбаган, чейинде отурган, тиги азап тозок көргөн, кордук көргөндөр толтура. Бүгүнкү күндө ошонун баардыгын кылып, анан кийин ойлойт да, бул мен ачыкка чыкпай калса, мен тиги кылмыштарым билинбей калат депчи. Мына кече жакында ошол тергөөчүнүн алдында отуруп, өзү чыныгы жүзүн көрсөтүп атат да. И ошону чыгаргандарга да рахмат. Ташиевдин элдин алдындагы, жалпы коомдун алдындагы сүйлөгөнү бир бөлөк. За кулисом нар жакта отуруп алып жаш балдарга, ал баягы тергөөчү жаш балдар да эми, жаш балдар өзүнүн баласындай болгон Таймурасына окшогон эле балдар. Анан ошол балдарды коркутуп, аларга сүйлөгөнү бир бөлөк. Ал ойлойт, психологиялык басым кылам, анан ошого жараша мен баягы кылмыштарымды эптеп, кылмыштарымдан кутулуп, анан эл алдында өзүм актанып алам деп ойлойт да. Бирок тилекке каршы мына жанагы Сократ айтты эле, бир кездеги баардык жашыруун нерсенин баардыгы ачыкка чыгат акырычы. Анан кийин бүгүнкү күндө мына айтып атпайбы, жанагы сөгүнүп тиги кемпир-абадчылар жана башкалар, булар араң эле турат. Анан мен дагы да болсо мен силер менен биримин, мен президенттин командасымын дегендей баягы жакшы тил табышсак баары жакшы болот. Болбосо мен элди көтөрүп чыгам деп атат да. Ушул жерден бир нерсени тактап айтып коюш керек. Мисалы мен Адахан Мадымаровду колдобойм. Бирок ошол өлкөнүн душманы, кыргыз элинин душманы Адахан Мадымаров эмес. Кыргыз элинин душманы Клара Сооронкулова жана башкалар баардыгы бириккен кемпир-абадчылар эмес. Кыргыз элинин душманы так ошо Ташиевке окшогондор. Анткени булардын колунда акча бар, байлык бар,
кандайдыр бир психологиялык басым кысымдын аркасында топтоп алган, жанагындай популисттик жол менен топтоп алган аброю бар. Ошонун аркасында булар мамлекетти солкулдата алат, элдин укугун тебелей алат, адамдарга кордук көрсөтө алат, арам ниеттери бар. Мына ошолор элдин душманы болот. Кемпирабадчылардын аркасында Ташиевдикиндей күтүргөн байлыгы, бийлиги жок. Алардын аркасында күтүрүп ээрчиген масса жок. Эгерде ошондой ээрчиген масса болсо, алар чыгышмак көчөгө, кой акыкатсыз кылбагыла тиги бу депчи. Бирок аларды анчалык масса колдобойт. Биринчиден, ресурс жок, акча жок аларда, клан жок. Ташиевде ошол нерселердин бардыгы бар. Ошол нерсе, ошол арам ою менен ошол планын ишке ашырып кое жаздады. Переворот кыла жаздады. Еще переворот кыла жаздап, анысы билинип калып, бардыгы ачылгандан кийин жанагындай бир басым кысымдарга өтүп атат да. Анан Адахан Мардымаров бирөөбүзгө жакса, бирөөбүзгө жакпайт. Бирок анын дагы андай ресурстук, тиги өлкөнү солкулдатып кое турган мүмкүнчүлүгү жок. Алар өлкөнүн душмандары эмес. Өлкөнүн душмандары так ошол Ташиевке окшогон 500-дүү, 600-дүү хамелеон бандиттер. Бир карасаң адам болуп көрүнгөн, бир карасаң айбан болуп көрүнгөн, бир карасаң түлкү болуп, бир карасаң коен болуп көрүнгөн көп жүздүүлөр. Мына ошолор мамлекеттин чыныгы душмандар. Биз ошол нерсени ачык мындай жана так даана билип алышыбыз керек. Анан кийин албетте Ташиев эмне үчүн аброй топтоду? Бул Робин Гуд болом деди. Жанагы калктын бир бөлүгү бар да, катмары бар. Кедей катмары бар. Жанагындай бир акчалууларды көрсө, жип мингендерди көрсө, жакшы кийингендерди көрсө, ич ачышкан, жини келген, эмне үчүн ушулар гана жакшылыктарды көрө берет, эмне үчүн мен жакшылык көрбөйм деп жашоосуна, турмушуна нааразы болгон ушундай бир катмар бар элдин арасындачы. Анан ошол катмардын өчүн байлардан, жанагы ийгиликтүү адамдардан, анын ичин албетте коррупционери да бар, башкасы да бар. Бирок арасында ийгиликтүү, өзүнүн эмгеги менен бийиктикке, ийгиликтерге, кандайдыр бир жетиштикке жетишкен адамдар бар. Ошолордон, ошол массадан, ошол Ташиев жанагы карапайым адамдардын, жанагы азап тозокту көп көргөн, жашоосу ийгиликтүү эмес ушундай адамдардын өчүн алып берди. Ошол себептен бул ошондой калктын бир бөлүгүнөн аброй топтоду да. Анан ошол аброй менен барып, анан акырындап байлык, бийлик топтоп туруп, анан кийин жанагындай арам жол менен мамлекетти башкарам деди. Бирок ажылыкка барып келди. Меккеге барып зыярат кылып, Кудайдын алдында бата алам деди. Алланын алдында барып жолумду ачтырам деди. Бирок жанагы Клара Соронкулова эжебиз айткандай, кордук көргөн пенде менен Алланын ортосунда парда жок деген сөз туура. Мына ошол нерсе, ошол мазлумдардын, бейбечаралардын, жанагы кордук көргөн пенделердин налаты, ички армандары, нааразычылыктары Кудайга жетип, анан бүгүнкү күндө ушундай абалга келип отурат. Бул Кудайдын адилеттүүлүгү. Ошону унутпаш керек. Ким кандай бийликке жетесиңби, байлыкка жетесиңби, сен эч качан адилеттүүлүктөн тайбашың керек. Эгерде адилеттүүлүктөн тайбасаң, анда ошол жашооңдо дагы ошондой адилеттүүлүккө көп туш болосуң. Эгерде сен адилетсиздикти, зулумдукту көрсөтсөң, башкалардан адилетсиздикти көрөсүң. Анткени жашоо, орустар айтканы, жизнь бумеранг. Жашоодо сен адамдарга эмне берсең, ошону аласың. Жакшы берсең, жакшыны аласың, жаман берсең, жаманды аласың. Ташиевдин ар бир күнү бүгүн, ар бир сааты, ар бир мүнөтү, ар бир күнү тозок, ар бир күнү азап. Мындай жашоону мен душманыма да каалабайм. Бирок биз боорукерлик кылабызбы, же болбосо кекчилдик кылабызбы, кандай кылсак дагы бир чындык нерсе бар, факты деген өжөр нерсе дейт. Анын кылган кылмыштары, эл алдында жасаган кылмыштары, жана подчиненныйлар менен камалып жаткан, жана камал элек
камала турган командасы менен жасаган кылмыштар мунун бардыгы факты. Айныгыс факты, далилдер. Ага миңдеген көбөлөр бар. Жүздөгөн адамдар бар. Ошон үчүн ошолордун бардыгы, ошол нерсенин бардыгы мындай факты, ар бир факты өзүнчө иликтенип, анан калыс баа бериш керек. Мамлекет тарабынан, коом тарабынан, эң негизгиси мыйзамдуу укук коргоо органдары тарабынан, сот органдары тарабынан калыс жана так баа бериш керек. Ар бир адам жасаган кылмышына жооп бериш керек. Ошол. Мен баягы Ташиевке өчөштүк кылып, бир өчөшүп ушунун бир түбүнө жетсем деги бу деп кекенип алган жерим жок. Мен ошол адилетсиздикти, ошол азап тозокту көргөн элдин көз жашын, укугу тебелеген добросовестный, ак жүрөк адамдардын азап тозогун көрүп, мен чыдабай, ошол нерселердин бардыгын көргөндө айтып чыктым. Анткени мен Ташиев эртеңки күнү бийликке келип калса эмне болот, тиги бу деп ойлонуп отургум келбейт. Кудай бар үстүстө. Баарын карап турат, бардыгын. Эгерде мен ошол нерсени туура эмес кылсам, анда ага дагы Кудайдын баасы болот. Бирок мен ошол нерсени, ошол калыссыздыкты көрүп туруп, калыстыкты айтпай койсом, ал дагы күнөө болот да. Ал дагы жакшы нерсе эмес. Ошон үчүн мен ошол тиги эртеңки күнү мага душман болуп калат, кекенип калат, мага мындай душмандын кереги жок деп отурбай, ушул нерсени айтып атам. Урматтуу эл журт, ушуну жакшы билиңиздер. Эч кандай кызыкчылыгым жок, эч кандай бирөөсүнөн тиги акча алып алып, анан кийин бирөөсүнүн заказын бирөөгө аткарып аткан жерим жок. Кудай алдында тазамын. Калгандары эмне деп айтат? Оңго багыштайбы, солго багыштайбы, кайсы жакка, кайсы лагерге чаптайт, кайсы жеке оформить этет, алардын кимге жабыштырат, алардын өздөрүнүн ички маселеси, өздөрүнүн жеке маселеси. Бирок эң негизгиси мен өзүмдүн абийиримдин алдында, Кудайдын алдында ушул жасап аткан ишиме мен өзүм ыраазымын. И мен ойлойм, ошол жанагы азап тозок көрүп аткан адамдардын бардыгы ыраазы да. Канчалаган адамдар батасын берип атат, ийгилик каалап атат. Каргап аткандар да бар фанаттардын арасында. Бирок батасын берип ийгилик каалап аткандар да жүздөп, миңдеп саналат. Ошолордун батасы тиет. Анткени мен ошол нерсени чын жүрөгүм менен жасап атам да. И ошондуктан биз баарыбыз коркпой, ушундай нерселер экинчи кайталанбасын. Ушундай азап, ушундай ковид, ушундай чыкпаган кирне, ушундай бир вирус кыргыз элине келбесин деп туруп, бардыгыбыз жапа-тырмак ушул нерсеге каршы турушубуз керек. Адилетсиздикке каршы турушубуз керек. Ошондо биздин өлкөдө мыйзам иштейт, коом оңолот, бардыгы жакшы болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.